Салам достор, салам кыргыз тилин үйрөнүп жаткан биздин көрөрмандар, бизди күзөтүүчүлөр. Сиздер Илгиз Шамырзаев YouTube каналында кыргыз тилин үйрөнүү үчүн даярдалган видео сабактарды көрүп жатасыздар. Урматтуу кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр, бүгүнкү сабагыбызда биз сиздер менен бирге өсүмдүктөр жөнүндө сүйлөшөбүз. Өсүмдүктөргө тиешелүү болгон түшүнүктөр, алардын аталыштары, алардын колдонулушу, сүйлөө кебибизде иштетилиши, мына ушулардын баары тууралуу бүгүнкү сабагыбызда сиздер кеңири маалымат ала аласыздар. Мисалы, бул дарак. Бул жекелик түрдө бир даана болсо, один штук. Бул дарак. Ал эми бир нече дарактар болсо, аябай көп дарактар болсо, ал бак же токой. Бак же токой деп койсок болот. Ал эми бул арча. Арча. Көбүнчө бул жаңы жыл майрамында ёлка катарындай безеп, асемдеп, үйдүн бир комнатанын ичине коюп коюшат. Бул арча. А бул ак кайын. Белая береза. Ак кайын. Демек, эмнелери болот? Бул жердин алдында дарактын тамыры болот. Дарактын тамыры. А бул негизги өзөгү дарактын. Негизги өзөгү. Бул бутагы. Бул бутагы, бутактары мынакей. А бул жалбырактары. Дарактын жалбырактары жашыл түстө. Ал эми күз мезгилинде сары түскө өтөт. А бул жүгөрү. Кукуруз. Жүгөрү. А бул буудай. Мына бул буудайдын мына бул жери, дан берүүчү жери машак деп аталат. А бул жагы саманы, андан кийин тамыры болуп кетет. А бул семечка. Кыргызчасы күн карама. Күн карама. Дагы да болсо бир нече сөздөр жөнүндө маалымат берем. Бул мята, жалбыз. Бул эмне? Бул жалбыз. Бул эмне? Бул козу карын. Бул эмне? Бул балыр. Балыр адатта көбүнчө океандардын түбүндө, деңиздердин, дарыялардын, көлдөрдүн, айтор суунун түбүндө өсүүчү өсүмдүктүн бир түрү. Балыр. Бул эмне? Бул каакым. Адванчик. Каакым. Бул эмне? Бул анар. Бул эмне? Бул гүл. Бул кандай гүл? Бул роза гүлү. Бул кандай түстө? Бул кызыл түстө. Роза гүлдүн жалбырагы кандай түстө? Роза гүлдүн жалбырагы жашыл түстө. Бул эмне? Бул өрүк. Бул эмне? Бул алмурут. А бул эмне? Бул коон, дыня. Бул эмне? Бул ашкабак. А бул эмне? А бул кара өрүк. Бул эмне? Бул жаңгак. Орех дейбиз, бул жаңгак. Азыр болсо мына бул жашылдандыруучу сазоник. Наргиза, жашылдандыруучу. Саламатсыңарбы? Менин атым Наргиза. Мен мектепте жашылдандыруучу болуп иштеймин. Мектептин айланасына түрдүү бак дарактарды тигип, ал эми айдоо аянттарына түрдүү жашылчаларды өстүрүү менен алектенемин. Мектебибиздин короосунда алма, өрүк, бадам, кара өрүк, жаңгак көчөттөрү бар. Ал эми айдоо аянтында сабиз, капуста, бадыраң жана помидорлор эгилген. Силерди да мен сыяктуу өсүмдүктөр ааламын сүйүүгө чакырам. Бизди күзөтүп жаткан угарман, көрүүчү. Сиздин үйүңүздө кандай өсүмдүктөр бар? Мисалы, үйүңүздүн айнегинде гүлдөр болушу мүмкүн. Же болбосо үйүңүздүн ичинде лимон дарагы болушу мүмкүн. Ал эми бакчаңызда кандай өсүмдүктөр бар? Бакча бул огород. Бакчаңызда кандай өсүмдүктөр бар? Мына ушулардын тизмесин түзүүгө аракет кылыңыз.
тизмени түзүп жатканда кыргыз тилинде алардын кыргызча аталышына маани бериңиз. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти, урматтуу кыргыз тилин сүйүүчүлөр. Аты жөнүм Илгиз Шамырзаев, кыргыз тили жана адабияттын мугалими. Бүгүнкү сабак сиздерге жаккан болсо, бул видеого лайк басып, биздин YouTube баракчабызга катталып, ошондой эле суроолоруңуздар болсо, аны 0779 74 86 93 кыска номерине WhatsApp тиркемеси аркылуу калтырсаңыздар болот. Кезектеги биздин 20 сабагыбыз эс алуу деп аталат. Деги эле жайкы эс алууда биз кандай эс алабыз, кайда барып эс алабыз, кантип эс алабыз? Мына ушулардын баардыгын билейин, мына ушулардын баардыгын үйрөнөйүн деп турган болсоңуз, анда бизди кийинки сабагыбызды күзөтүңүз. Кайрадан амандашканча, жолукканча сак саламат туруңуздар. Көрүшкөнчө.